Assalamu alaikum, урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, ардактуу замандаштар, кадырман кыргызстандыктар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн күнгө жекшемби биз Оштогу Учкун мал базарындабыз. Бул чыгарылышта Учкундагы союла турган, багыла турган, бакмага кире турган, бакмадан чыккан букалардын баалары менен тааныштырабыз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Учкундун өрт букалары сиздердин назарыңыздарда. Назар салып туруңуздар. Учкунда базар баасы кандай, биз менен бирге билесиздер. Учкун мал базарындагы мына бул бука базардын өйдө тарабындагы портерлер турчу жайда турган букаларды бир катар мен бааларын сурап өтөмүн. Андан ары мына ал жака дыйкандар тарапка өтүп, ал жакта дагы бааларды билип беребиз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Ака, мына ала бука канча болду пулу? 112 миңге бербедиңиз. 17 миң. 117 миң сомго бербедик дейт бул буканы. Караңыздар, ала түстөгү бука. Бул 4 жашар бука окшойт. 4 жашар окшойт, 4 жашар бука окшойт. Канча ет бериши мүмкүн, билбейсизби? Kim bilir? Çaması da. 280, 290 baksı gerek. 280-290 kilograma жақын ет бериши мүмкүн дейт. Көрүңүздөр. Биз баасын айтып өттүк. Экинчи боз бука сизденби? Аны канча бербедиңиз? 117'den berbedik, değil mi? 3 башыны мына бул үчөөсүн тең 117 миң сомдон баа кылышыптыр. 117 миң сомдон баага бербептир. Көрүңүздөр. Булардын дагы баасы бышып калса керек. Али эрте. Бүгүн күнгө жекшемби, саат 10 болду. Мына бул букалар кимден экен? Караңыздар, катарынан семиз бакмада турган букалар экен, Раса сое турган букалар. Кызалат болбой бакыла бериңиздер экен. Бул букалар кимден экен? Же ушуга бакылып атасыздар? Канча болду мынанын баасы? 105. 105 миң сомдон болду дейт. Көрүңүздөр туугандар. Союла турган букалар. Мына экөө болду ака. Мына ушул букалар 105 миң сомдон баа болуптур. Катарынан дагы сурап кете берейин. Бул букалардын ээси азыркы учурда жанында жок экен. Мына бул кашка букага өтөбүз. Кашка бука кимден экен акалар? Сиздерденби? Канча баа болду? 120 ming болду. 120 миң. Саттыңызбы же сата элексизби? Жок, сата элекмин. 120 миңга бербедим. 120 миң сомго бербедим. 300 кило ет бериши мүмкүнбү? Берет, Кудай кааласа. Берет, Кудай кааласа. Жакшы толуптур. Караңыздар, саны аттын санында эле бар. 300 килога жакын эт берет дейт. Баасын уктуңуздар туугандар. Базардын кыймылын, Учкун мал базарындагы бааларды өзүңүздөр биздин канал аркылуу көрүп, анализ жүргүзүп, баасы канча болуп атат? Мынаке, ээси. Атыңызды айтып коюңузчу ака. Атым айтыбай, Айтыбай дейт. Ушул жерде постоянно иш алып барасызбы? Жок. Дыйканмын мен. Кандай базар баасы кандай? Кымбатпы, арзанбы? Арзаныраак болуп атат дейт, дагы кошуш керек эле да. Арзаныраак, дагы кошуш керек. Анын үчүн чет өлкө, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан алып кетиш керек да бизден. Алып кетер. Чегаралар жабык азыр, Чегаралардын жабыктыгынын себебинен азыр малдын баасы түшкөн болушу мүмкүн. Дыйкан адамга, сатуучуга канчалык кымбат болсо жакшы, алуучуга канчалык арзан болсо жакшы. Урматтуу мекендештер, көрүңүздөр, караңыздар базар баасыны. Эгерде сиздердин назарыңыздарга туура келе турган болсо, малыңыздарды алып түшүп сатыңыздар. Азыркы учурда Учкун мал базарындагы баалар ушундай. Биз менен бирге болуп туруңуздар, дагы да букалардын бааларын билип бере беребиз. Азыркы учурда Учкун мал базарына бир Герафорд пародасындагы бука чыгып калыптыр. Бул бука Герафорд пародасындагы бука. Бул буканын түпкү теги британдык эт багытындагы букалар. Негизинен эт багытында багыла турган бука, тукум ала турган бука. Азыркы учурда 110 миң сом деп баасын айтып турат ээси. Учкунда баа болуп жатат. Таксыр канчага бербедиңиз? 93 миң сомго бербедим дейт. Герафорд бука. 2ден 3ке чыкмабы? Жашы? 1ге толот жакын. 1ге толобу? Өтө чоң экен. 1ге толот дейт жакында. Караңыздар.
2 жашарлык, 3 жашарлык buqaday бар ekan boyu. Ya bunu bugün satasızmı je telefon numarını kaldırasız be? Telefon numardan beraber. Beringizchi. 552 552 31 08 75. 31 08 75 telefon numarına çalınızlar. Geraford buqаны көріңіздер, bağlasыңыздар, сатып алыңыздар. Бұл британдық ет бағытындағы buqa. Тұқым ала тұрған. Егер де біз ушундай асыл тұқым малдарды көбөйтө турган болсок, анда биздин мал чарбачылык жакшы эле өнүгөт. Мына бул жакта катарынан турган мен buqаларды да бир сурап өтөйүн. Бул ала buqa кимден экен, таксырлар? Билбедиңиздерби кимдики? Канча болду баасы? Экөө 160 миң. Сатылдыбы? 161 миң сомго алдык дейт. Бул эки buqаны 161 миң сомго сатып алышыптыр. Көрүңүздөр. Бул buqa да сиздерденби? Мына buqалар кимден экен, Гигант buqалар. Учкундун алдыңкы buqалар экен. Ушул buqалардын да ээсини бир сурап көрөлү. Сиздерден эмес таксы? Билбедиңиз баасыны? Сатылы элекпи али, Сатылы элек окшойт. Ээси жанында жок болуп атат. Аракет кылабыз бул buqаларды да көрүп өткөнгө. Мына buqаларды сурап көрөйчү. Пулу канча болду кам? 80 миңден. 80 миңге бербедиңби? 80 миңден. 80 миңден баа кылышты? 70 миң сомго бербедик дейт. Көрүңүздөр, таргыл buqa 70 миң сомго бербедик дейт. Сизге канча баа беришти ака? 80 миң сом, 74 миң сом алды. 74 миң сомго баа кылышыптыр. 80 миң сомго сатам деп туруп, жакшы ниетти кылып турат азыр. Бул buqага канча баа болду ака? 80 миң сом сурап атат. Кашка buqa. Караңыздар, бакмага киргизсе болот экен алып, 80 миң сомго сурап атат дейт. Мына бул жерде турган buqаларды да бир катар сурап өтөйүн. Буга баа болдубу? Боло элекпи? Канчага сатам деп алып түштүңөр? Атаң, азыр балдар билет го, балдар билет да. Сен тарткан жокмун. Баа боло элекпи али? Экинчисигечи? Канчага кетти? 62,5 миң сомго кетти дейт мына бул buqa. 62,5 миң сомго сатылыптыр. Туугандар, көрүп туруңуздар. Учкундун buqa базарында баалар азыркы учурда ушундай. Суралып жаткан, сатылып жаткан бааларды биле беребиз. Мына бул жерде дагы бир. Бул да Герафорд окшойт, Герафорд бака? Симента. Пулу канча болду? Баа болду? 80 миң сом, 72 кылышты. 72 миң сом баа кылышыптыр. 72 миң сом баа кылышыптыр. 1 жашар окшойт, жашы? Жашы 1 жашар. Көрүңүздөр туугандар. Мына бул ала buqанын дагы баасын бир сурап өтөйүн. Бул buqa баа болду экен? Жок. Баа боло элекпи? Экинчисичи? Азыр баа боло элек дейт. Бул buqалардын баасы. Баа боло элек экен, сурай элек экен. Мына бул buqаны сурап көрөйчү. Баа болду ака? Ооба. 60 деп атат. 60 деп атасыз. Сурай элек али, базар. Сурап атат, ар кандай сурап атат дейт. 60 миң сом деп атабыз, 55 сурап атат дейт. Көрөйлү. Мына бул buqаларды да бир катар сурап өтөйүн. Бул топозбу же buqабы? Таксыр. Топоздун жээни бар. Бул аргындашылган окшойт, Караңыздар. Топоз менен аргындашылган buqa. Topozdun balası. Topozdun jeğeni deyil. Көрүңүздөр, канчага баа болду? Теска бар. Канчага баа болду ака? Кайсысында болду? Мына ушул топоздун jeğeni. 80'nin üstü deyт. 80 миң сомдон өйдө баа кылып атышат экен азыр. Көрүңүздөр. Topozdun jeğeni deyт. Караңыздар, бүгүн эртеден кечке күлө турган болдум. Bunun pulu kança oldu? Oldu mu? Ne oldu? 65 bin oldu. 65 bin son bağ olup. Bu kaça? 70 bin son değil. Bunun pulu 70 bin son oldu değil. Görünüzler. Kara tüstüğü buqa. 3'e öten bir mi? Topazın C'nin telefon numarını kaltırasız mı? Kaltırağız. Aytın. 999 Aha. 44 96 44. 44 96 44 telefon numarına çalınızlar. Buna usul. Topoz menen
uy argındашылганdan чыккан. Мына бул буканын ээси менен түз байланышка чыгасыздар. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Мына бул жерде раса баа болуп кызытып атат адамды. Kenge. Demek Satı oldu ki. Жакшы бека. Сизби иштеп атасыз чарчабай үйдөгүлөр. Жакшы Кудайга шүкүр. Кайсыга баа болуп атат ака? 100 etsem sen 110 da koydun. 110 Alın aka 110 bin son. Kançaga? Koyma desem fasmona. 110 миң сом берип атат. Азыр буканы мен көрсөтүп өтөйүн. Караңыздар. Учкун мал базарына мен көптөн бери келе элекмин. Мына эми базар ачылып, бүгүн экинчи базар болуп атат. Базар уже мурдакы кызуу күчүнө кирип бара жатат. Азыр бул букага 110 миң сом баа беришиптир. Номерden aydan. Көрүңүз. 554 07 03 49 телефон номеруна чалыңыздар. Бул букасынын ээси. Бул бука кимден экинчиси? Экинчиден? Канчага баа болду билбедиңизби? Жок дейт. Билбедим дейт. Кайсылар баа? 111 bin son oldu ona götürdüm. Экөө тең. 111 миңден, а? 211 bin oldu. 211 миң сом. Мына бул эки бука 211 миң сомго баа болуптур. Көрүңүздөр туугандар. Эки бука 211 миң сомго баа болуптур. Бүгүн учкун бука базарына өтө гигант чоң букалар түшүптүр. Дагы да болсо биз базардын баасыны биле беребиз. Мына бул букага азыр учурда 110 миң сом баа берип атат. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Bak güzel Mehmet. Bakmayalım. Mandalı tamam. 110 bin lira. Ne var? Para mandalı içinde. Var mı da bak. Ya kam deve. Allah kam bulmasın. Barakası versin bak. Var barakası. Yüzlerinde bir şey var. Boş güzel. Barakası. Sonra geri kimdir bunu? Yok karanlık. Yaşlıdan aldım beyin ama. Bazıda kapılı dolu var da. Bakayım bana. Var. Şimdi bunlar bir falan. Ben saklasın. Bir batır yüzden öyle koydum. Kaydı satsan anda bolu aladın. Berekasını versin, berekasını. Var mı? Sana bir şey yok. Var. Verme altında. Ne sana? Tüylekan mı? Balgan yerine ait bana. 100 kaldı. 100 kaldı. Nereye bala? Saat. Çaklı da al. Var bırakan mı? Tamam kalas. Tamam olsa mahfiye. Мунаке. Урматтуу күйөрмандар, урматтуу мекендештер. Мына бул Учкун базарында бул бука 110 миң сомго чейин баасы көтөрүлүп, 110 миң сомго ээси сатпай турат азыркы учурда. Бул канча эт бериши мүмкүн ака? Бир айтыңызчы чамаңыз. Бул бага турган нерсе экен да, булар. Бага турган, а? Сemiz болгондо 3 кило эт берди, азыр бул арыкта бир. Бир 2 ай 3 ай багыш керек баары, а? Багыш керек. Муну 2 ай 3 ай бир жемдеп туруп, бир жерге коюп, жакшына багып туруп, андан кийин базарга алып чыгып, касаптарга сатыш керек. Же болбосо өзүңүз союп сатышыңыз керек. Кичине семиз болгондо 300 кило эт берет эле дейт. 110 миң сомго баа болду. Мына бул букалар кимден экен, а? Бул букалардын ээси жок окшойт. Дагы да базардын кызуу бааларын тарта беребиз. Кадырман кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Биздин чыгарылыш жаккан болсо класс басып, комментарий жазып, досторуңуздар менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Азыркы учурда Учкун мал базарында баалар ушундай болууда. Биз менен бирге болуңуздар.